Арбаңыздар урматтуу көрүүчүлөр, эмгек миграциясында жүргөн Айнагүл аттуу мекендешибиздин бир оор учурга кабылганын көбүңүздөр билет болушуңуздар керек. Эсиңиздерге салсак, ал ишине баратып, ошол жолдон бир ноутбуктун сумкасын таап алат. Анан аны ээсине берейин деген максатта ишине алып барып койгон жеринен ноутбуктун ээси ичинде 7 миллион рубльм бар болчу деп айып коюп, 1 жыл 7 ай убакыт абакта жатып, акыркы соттун чечими менен акталып чыкты. Ушул окуялардын чоо жайын сиздер менен бирге маектешебиз. Айнагүл айым, алгач сиздин ал акыбалыңызды сураганга уруксат этиңиз. Ден соолуктарыңыз кандай? Моралдык жактан, юридикалык жактан өзүңүздү ошол азыр кандай сезип атасыз? Азыр жакшы, чыккандан бери үйдө отурам, дем алып, эс алып, өзүмө келип дегендей. Эми эжеке бул Курлай дооматтан сактасын деп айтат го кыргызда. Анан ойдо жок жерден ушул 7 миллион рубль сен урдадың деп доомат коюшум сизге канчалык бул моралдык жактан бир оор болду да сизге муну көтөрүш? Биздин башыбызга түшкөн окуяны мен эч кимге даже душманыма каалабайт элем. Ушундай курук дооматка учурап калдык. Өтө кыйналдым. Катуу түшүккө түшүп калдык. Бир эле өзүм кыйналбастан бир туугандарым, жолдошум кыйналды, бала чакам, туугандарым. Ал, короче, неме учураган экен да, банкрот болгон. И тем более анан немеден карыздар бар экен, банктардан 6 миллиондон ашык карыз бар экен. Ал ошо эми биздин неме айтышы боюнча, адвокаттардын айтышы боюнча аны өндүрүп алыш максат менен или страховой компанияданбы ошондой максат менен ошол эмени уюштурган схеманы. Ресторан бар, менин жумушумдун жанында ресторан бар. Крупный. Ошол ресторанын алдына атайын ошол жерге мындай тандап туруп койгон деген нелер болду да, версия бар. Просто ал ойлогон, что сумканы алып башка немелер түшүп калат деп, бай адамдар. Ал сумканы мен билбейм кандай эмне алып кетти. Мен ойлогомда просто бирөө калтырып кетти же жоготуп алды, ошону алып кетсем, ал жерде видеокамералар бар да, видеонаблюдение. Мен билет элем, иштейм, жумушта, эмгектенем. Кийин ошол неден аркылуу, камералар аркылуу мени көрүп таап келип, сурап издеп, эгерде бирөө жоготуп алган болсо, кайтарып берем деген ой менен алып кеткем. Бирок мен четверг күнү табылган болсом, ошо понедельникке чейин күтөм дагы, суббота воскресенье мен дем алам. Четверг, пятница күтөм, кийин суббота воскресенье дем алып, понедельник ишке келген, жумушка келгенинде, эгерде немеси эси чыга бербесе, то мен ошо понедельник күнү уже кайрылам деген, бирок ага чейин успеть этпедим, мен мындай үлгүрбөдүм. Мени 5-чи күнү кармап кетти. А сиз таап алгандыгыңыз тууралуу мындай кайсы бир жерге мындай билдирүү кылдыңыз беле, жок дегенде иштегилерге же башка бир баягындай бир группалар бар же жергиликтүү жерлерге? Себеби мен 2 адамдын ордуна иштейт элем да, жумушта. Ошон үчүн мен сумканы эртең менен атып коюп койдум дагы, ошол бойдон унутуп калгам. Кийин ошо четверг күнү дагы эстеген жокмун, пятница күнү дагы эстеген жокмун. Кечинде алар оперлер өздөрү келгенде, анан кийин сумка дегенде ошол момент эсип атпайм, сумка таптымбы дедилер. Таптым дедим десем, ошондо айтты да, ичинде 7 миллион акчасы бар эле. Аны эмне кылдың, каяка жөнөттүң? Сен Кыргызстанга жөнөттүң, бир туугандарыңа бөлүп бердиң. Ошону айт, эмне кылдың деп. Сурашканда ошону эстеп атпайм. Эжеке, эми сиз жолдон ушу сумканы таап алып эми жакшылык кылайын дедиңиз да оюңуздачы, эсине кайтарып берейин депчи эми. Анан эми ушул жашооңузда өтө жаман иш болду. Мындан кийин алдыңыздан мисалы бир нерсе чыкса, жатса, алып эсине берип коеюн деген ой келеби эми? Жок. Мындан алдыма бир нерсе чыкса айланып өтөм. Мындан уже бардык Россияда эле кандай уже билип керек, ошо жолдо жаткан нерселерди эч ала көрбөгүлө. Вообще жашта кылбагыла. Башыман аябай оор кыйынчылык күндөр өткөрдүм. Men bu günlerde eşimle kalmayayım.
даже olma kalay. Aybay kınaldı men. Tuğandarım, bakarım, alacakam, жолдошум. Kız elime aytarım şu. Yaxşılık kılam dep de oylooga bolot. Көчөдөн жолдон бир нерсе табасаңар алам деп, же бирөөгө алып барып берем деп да ойлоого болот. Мени көрүп атасыңар, менин кылган ишим бүтүн Кыргызстанга, даже Россияга сабак болду. Мен өзүмө өмүрүм акырына чейин сабак болду. Yaxşılığım. Şu advokattaryma rahmat. Şu akырына чейин келип, дагы акырына чейин дагы акташ керек, деп дагы жазам деп атат ушу Наталья Петровна. Ушуларга рахмат. Бул жерде жергиликтегизге рахмат чоң. Бизди колдошуп дайыма. Ошо мен суттарга барып атты, мени колдош үчүн. Колдошуңарга рахмат. Кабар алып турган үчүн алдыга тынбай барып атышты суд, алтын судко. Жақын досторума, туғандарыма поддержка беріп, моральный. Эжеке ошо 7 миллион рубльді ичинде сумкада болбогонун кантип далилдей алдыңыз? Эң ол ошол баягы мекендештер, көп жердештер сиз үчүн күйүп атты да, мындай аракет кылыш керек, видео камераларды көтөрүш керек деп баягы болгон ким билимине жараша жолдорун айтып атты да. 7 миллионның жоқтығын следствие жүргөндө, короче, следовательдер эчнерсе кылган жок, эч кандай эме алып барган жок. Адвокат, эки адвокатым бар эле, эки адвокатым иштеп атты. Полиграфка барышты, полиграфтан өттүм, детектор уже. Дагы бардым, и потерпевший дагы барды. Потерпевший бара бербестен, аны кейін после 3-чү жолдан кейін мен конвойер келіп алып барып деді принужденно. Ал өтпей қалды. Деп кейін мага адвокат да айтты. Провалил деп. Ал биринчи инстанцияда судда көрдү баягы видеолорду, камерада баягы ресторанга кирип чыгып атканын, сумкада несин объемунун да чоңдугун, кичинелигин көрүп деле мен кылган жок да, алга эсепке алган жок. 7 миллион сомдон ал жерге батышы мүмкүн эмес эле же мындай сумка томпоюп калмак деппи? Ал деген сумка эмес, даже обычный сумка эмес, ал ноутбуктун чехолу. Эгерде 5 миңдик боло турган болсо, 14 пачка болсо, эгерде мындай жашынакай кылып по порядку сала турган болсо, батышы мүмкүн эле, бирок аны потерпевший айтты, только 5 миң сомдук эмес, башка эме купюрадагы акчалар да бар эле деп. 1000 сомдуктар да, 500 сомдуктар. Эгерде андай болгон болсо, боло турган болсо, белгине майда акчалар да, анда вообще эле чоңоюп кетет эле да. Эми Айнагүл эже, мисалы сиз мындай тергөө тастый алган жок, ал жерде 7 миллион рубль бар экенин, сиз жок жерден мындай жазага канча убакыт мөөнөт отуруп калдыңыз? 1 жыл 7 ай. Бардыгын эсептеп чыкканда. 1 жыл 7 ай. Ал үчүн эми кимдир бирөө жооп бериш керек да, бул юридикалык жагын кандай кылып атасыз? Эми жооп бериш керек болсо керек, азыр биз дальше кассационный судка жазабыз. Жазып дагы акташ керек, акташ керек деп адвокатын дагы жазабыз деп атат. Анан кийин кассационный суд өткөндөн кийин, анын решениясы чыккандан кийин компенсацияга жасабыз, Кудай буйруса. Компенсациясын кандай иретте сурайын деп атасыз? Билбейм, адвокатым менен сүйлөшүп көрүш керек. Пока сүйлөшө элекпиз. Бирок эми кандай кылып компенсация кылган күндө дагы баягы 1 жыл 7 ай сиздин кетирген бес олоңуз, убакыт, анын баардыгын ордуна кайтарып бере албайт да, туурабы? Конечно, кайтарып бере албайт. Канча деген ден соолугум кетти, канча деген нерв кетти ал жерде отуруп. Рахмат эжеке, анда ишиңизге ийгилик, дес болуп болуңуз.